Кыргыз элинин кийизден жасалган буюмдары өзгөчөлүктөргө ээ. А дегенде шырдактын кийизи жасалат. Кийиз жылсыксыз жүндөн уюлтулат. Райгүл Касымбекова үй-бүлөсү менен биргеликте кийизден түрдүү буюмдарды даярдашат. Аялдардын тобуна да керектүү болгон материалды өз колу менен үйүндө жасап берет. Ушул жүн боюнча аябай сонун эми биздин кыргыздын нукура өзүбүздүн буюм теримибиз ушу болуп атпайбы? Ушу жүндөн көп нерсе жасалат экен да. Илгери менин апам айтчу эле, мына койдун жүнү анау табылгылардын башында илинип аппак болуп калып калды. Ушул бир нерсеге жарабайбы десең депчи. Ошондо мен айтып калат элем билгениме. Будан апа мына костюмдар тигилет, биздин кийимдерибиз тигилет экен. Ушуну мына орустар алып кетип ушуларды жасайт экен деп айтып койчумун апама түшүндүрүпчү. Бирок ошол туура эле да мына биздин жүнүбүздөн аябай сонун нерселер тигилет. Бирок биз ушу тигилген нерселерди баалуу, аябай кымбат, аябай сонун немеде алабыз, Анан өзүбүз кылбайт экенбиз. Анан ушуну мен ушул неме менен ушу өзүбүздүн немебизге пайда келсин, элибизге, журтубузга, балдарыбызга ушу пайдасы тийсин деп мен ушу жүн менен иш кылганыма быйыл 5 жыл болду. 5 жылдан бери ушу жууркан жасап атам. Анан жанагындай шырдактарды жасап атам. Уус чебер эң керектүү болгон сырьё, жүндү иштетүүнүн түйшүгү көптүгүн айтып, колдо тутулуп даярдалган жүндү эми жууп чыгат экен. 100 күн эле жүн алып келип мынтип сабап, эми муну жууганга неме кылам. Ушунда 100 кило жүнүм 50 кило эле түшөт. Жана кир катары эле бир эле мынтип мычкый бербестен ушундай биринин артынан бирин салып, мынтип жууп алабыз. Жуулуп атканда ар бир салганда сабап берет. Жолдошум, балдарым сабап берет. Ошо сабаганда дагы баягы немелер чыгып түшүп турат да. Немелери. Мына оксагы, кирпири, чөп-чарлары. Жуулуп тазаланган жүндү кайрадан тытып чыкканга Райгүл эженин жолдошу жардамга келет. Жууганда шартыналардын бардыгы уже мына ичиндеги кирлер болсо ошо жууган боюнча кетип калат да, болбосо беркиндейде чыкпай калат да. Ошон үчүн мына сабалат. Мыналар уштабы, мыналар жазылыш үчүн. Жазгандан кийин анан ошол жууганда анан мыналар таптаза боло баштайт да, пак болуп. Тазаланган жүндү күнгө жайып кургатып алып, эми кайра колдон тытып чыгышат. Мына жүндү мынтип колго тутабыз. Колго тутам. Себеби мындай кылган себеби машинка слабый, мындай назик машинка да. Ошол баягындай алып немесек тоңкулдап баягындай аталбай неме барабандар бузулуп калат. Анан ошон үчүн мындай колдо жумшартып беребиз баягы машинкагачы. Жумшартып, мынтип тытып, ошон үчүн кичине буга да убакыт талап кылат. Анан ошо неметип тытып алып туруп, анан кийин машинкага беребиз. Азыр анан машинкадан чыккандан кийинкиси мындай болот. Мына ушуну тытып алгандан кийин машинкага беребиз. Анан машинкага бергенден кийин анан ушул жүн болот мына. Анан ушуну ушундай кылып анан баягы төшөктөргө анан мынтип кала беребиз. Мына аябай сонун. Мына бир немеси жок, чөбү жок, таза, жумшак, ушундай бир немеси менен элге, журтка таза болсун. Эми баягы көп эле буюм алабыз, кымбат алабыз. Ичи ачсак кээде аябай начар чыгып калат көп нерселерде. Мисалы жана төшөк дегенибиз бар. Ошонун ичин ачсак аябай бир кылдар, бир мындай бир нерселер бар да. Ошо жакшы эмес да, мен көрүп баягы неме кылып аябай таң калганмын, ушундай дагы болот экен да деп. Анан эми баягы эптеп эле элди, журтту алдабастан ушундай элге да таза, тыккан, пайдалуу нерсе болгонго жараша ушундай честный жасаган жакшыбы деп ойлойм да. Таза жана тытылып даярдалган жүндү бул жабдуунун жардамы менен чебер Райгүл айымдын жолдошу этияттык менен өткөрүп берет. Бул жабдуу кол өнөрчүлөрдүн ишин жеңилдетет. Себеби дегенде бул машинка слабыйраак болгондуктан мындай жанагындай эме болуп калган жүндөрдү тытышы кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн мынандай кылып колго аябай майдалап тытып, анан буга орогонго алып келип берип атышат.
Ошон үчүн бул жерде самгыланы эгерде биз жаңы машина алсак, мүмкүн ошол бойдон эле жана жууган боюнча тызса деле жеңилирээк болмок да. Азыр эми ошо кыйынчылык болгон үчүн бирок ошондой дагы тытуу аракет кылып ушундай иштерди жасап атабыз. Мындай кылып өз уруулоону ушундай ороп берет. Бул өзү таптаза жүн, анан ушудан анан жанагындай жер төшөктөрдү жасайт. Анан ушу лечебный экен да, жер төшөк немеси мына бизде деле эме жамынган төшөк. Анан бизде мисалы үчүн мына байбичем экөөбүз деле бир 10-15 жылдан бери бир төшөк деме кылып атабыз. Суукта суу өткөрбөйт экен, ысыкта ысык өткөрбөйт. Анан аябай ден соолукка пайдасы көп экен. Себеби дегенде мына беркинде эмени деле төшөктөрү жамынып көргөнбүз. Алар кээде багында катып калып эле оор болуп эле өзүн чыгып жаман болуп калат да. Ал эми бул болсо жеңил, кандай башында жамылса, кийин 15-20 жылдан деле ошол эле бойдон болуп калат экен да, эч кандай өзгөрүү болбойт. Себеби дегенде ошон үчүн бул ден соолукка мына жүндүн пайдасы аябай көп экен. Ошон үчүн мына азыр заказдар көп болуп атат. Россия, башка мамлекеттерден бери заказ кылып алып кетип атышат. Mana ança mınça bayağı kıyınçılıklar болот экен, болуп атат анча мынча. Эми мына машинаныбызды арендада бул аренда кылганбыз бирөөдөн. Эми ушул машинаны берип азыр башка бир машина алдык эле. Ошону алып келелекпиз. Эми аны алып келсек, анан Кудай кааласа бул машинасын да беребиз. Мына ушул жакшы нерселерди жасап берип атат Кудай кааласа. Эми мен ойлойм, мына угуп көрүп аткандар болсо, мына биздин кыргыздын нагыз нерселери аябай жакшы экен да. Мына биз баштатан эми баягы эки жактан келген, мода андай мындай дейбиз, мода эмес, ал ден соолукка зыян эле экен көпчүлүгүчү. Ал эми биздин кыргыздын өзүнүн натура болгон нерселери бул организмге да, ден соолукка да, башка нерселерге да аябай пайдасы көп экен. Мына ошону эме кылып азыр ошо менен аракет кылып жасап атабыз Кудай кааласа. Байбичем өзү жасайт, биз болсо жардам беребиз, атып беребиз, аягынан эме кылып беребиз, ушинтип бири-бирибизди колдоп Кудай кааласа жакшы иштер болуп атат азыр. Даяр болгон жүндөн эми кийиз жасоого өтүшөт. Мурун түрдүү ыкмалар менен кийиз басышса, азыр анын ыңгайлуу жолдорун өздөштүрүп алышкан. Кийиз кылып атабыз ошо жүндөн. Мындай басканыбыздын себеби баягы жүн кириш керек. Кайнак суу куйбадыкпы? Кайнак суу куйганыбыз үчүн эми бизде баягы илгери немеде чийде басчу, камышта. Анан кийин азыр андай жок болгон үчүн биз азыркы турмуш шартка байланыштуу ушундай эле эмен материалдын бетинде, чыктан бетинде жасап коебуз. Анан ошол анан мынтип баягы немелерибиз кирип, жүн болуп, кийиз болуп мынтип кала берет. Ушундай кийиз болот, ушундай тегиз кийиз болуп чыгат. Анан муну дагы будан чыгарып алып дагы мынадан кайра дагы мындай кылып кийиз кылып басабыз. Неме? Судан куюп алып, кайра дагы мындай кылабыз. Мындай кылабыз. Өзүн. Канча жол басылат? Бул ошо кирип, баягы өзүн кармап, неме болгонго чейин ушинтип баса беребиз. Мындай кылып баса беребиз, өзүн басабыз анан. Өзүн басабыз мындай кылып. Анан баягы киргенден кийин анан кийиз болуп, каттык болуп калганда анан кийин эметип суусун агызып анан жайып коебуз. Анан ал кургагандан кийин дагы басабыз. Кургагандан кийин кайнак суудан куюп алып дагы басабыз. Себеби баягы кийиз тың болуш үчүн ошондой эмгек талап кылат да булар. Ошол ушинтип кийиздерди ушинтип кыла беребиз. Ошол кийиз. Ушудан анан шырдакты кылабыз, башка нерселерди кылабыз, жайнамаздарды кылабыз. Азыр ушундай жакшы кийизден пайдалуу нерселерди жасайбыз. Баягындай сувенирный нерселерди чыгарсак болот. Аябай көп кийизден жасала турган нерсе. Эми кылган адам жок, болсо аябай сонун нерселер бар. Чебердин айтымында жылчык жүн боекту жакшы албайт. Ак кийизден керектүү өлчөмдүү шырдактын бөлүктөрү бычылат. Ал түс айкалышына карай ар кыл түскө боелот. Боелгон эки бөлөк түстөгү кийиз өңүнөн биринин үстүнө бири коюлуп, көктөлүп, бетине оюм түшүрүлөт. Мына цветнойго кызыгышат. Анан мына чет мамлекеттен келгендер баягындай натуральный боекторго кызыйт экен да. Анан мен ошо натуральный мынау немен жаңгактын жалбырагына боёйм. Анан пияздын кабыгына боёйм. Пияздын кабыгына боегондо мынадан ачык кызыл болот.
Жалбыракка боесом, мына жашыл болот. Мындай неме жашыл, мына чөпкө окшогон, баягында салатный жашылдарды чыгарат. Dolundan kanatındı, beni kayırıp aldın. Tağdırın tatal yoldan, жаңылышып. Dolundan kanatındı, beni kayırıp aldın. Шырдак кийизден жасалып жерге салынуучу үй буюму. Кыргыз шырдагынын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карай анын аты да ар кайсы жерде ар башкача аталат. Шырымал, төрбөлжүн, оймо теке, ободо, түр тийиз жана башка. Өлчөмүнө карай чоң, орто, кичине шырдак болуп бөлүнөт. Шырдак жасаган ууздар да чеберчилигине жараша ар кандай оюмдарды салып бир нече өң, ич ара жупташтырып керектүү өлчөмдү жасашат. Ирсалат Базиева башына турган Ош шаарындагы кол өнөрчү аялдардын тобу Райгүл Касымбековага жардамга келишип, бул уузчулуктун учугун улап, шырдак шырып, кийизден түрдүү буюмдарды жасашат. Кол өнөрчүлүк илгертен бул ата бабадан калган шырдамал, башка жерлерде төрбөлжүн деп коет. Баягы илгерки биздин 90-ойго чейинки жылдарда ак койлордун бар болчу эле совхоздорубузда ошол койлордун жүндөрүнөн пайдаланып жасалчу эле булар кыргыз эли ата бабадан калган салт мурас катары чоң элелерибиз, чоң эжелерибиз баардыгы ушуларды колдонуп, төрбөлжүн жасап, кийиздерди жасап, үйлөргө азыркы мына Кытайдын башка жактан келген килемдер ал убакта жок болчу. Ошолордон да ушуларды колдончу. Аябай жылуу дагы, таза дагы, анан лечебный дагы болот да бул кийиздин сапаты. Анан биз ушул сапаттары менен пайдаланып, ушу ата мурасты, эне мурасты калтырбастан кыргыздын улуу салттарын колдонуп, ушу Даш айылындагы аялдар өзүбүз ушул кичинекей өнөр менен уюмду уюштуруп алып, ушул жерде чогулуп, ушулар менен ишмерликте иштеп жатабыз. Баардыгы мына иштеп аткан жаштар, булар баардыгы кол өнөрчүлүктөрдөн бир эле шырдак эмес, оймолорду оюшуп, төшөк көрпөлөрдү, оймо курак төшөктөрдү, ошондой эле жүндөн төшөктөрдү, жүндөн жайнамаздарды, жүндөн постектерди жасап, ушу элге керектүүлөргө таркатып жатабыз. Анан эми ушул биздин ушундай кыздарыбыздын ишине дайым ийгилик, кол өнөрчүлүктөрү өркүндөй берсин, ден соолуктары болсун. Ушуларга дагы жакшы жардамдар дагы будан да кеңираак помещенияларды көбөйтүп жардам берсеңиздер, будан дагы чоң нерселерди, ишканаларды, ишмердүүлүктү көбөйткөнгө аракет кылабыз. Шырдак жерге салса да, бүктөп жийип койсо да үйдүн көркү. Байыркынын учугун улап, улуулардын жолун аздектешибиз керек деген аялдардын тобу кийизден жасалган буюмдардын өзгөчөлүгүнө көңүл бурушат. Кийинки убактагы 2000-дин берагындагы жаган 95-90 жылдардын берагындагыларда бундайды билбей деле калды. Үйлөрүндө деле колдонбой эле жана Кытайдын килемдери, башкаларды колдонуп эле илгерки ата-эне берген кийиздердин баарын жок кылып, эми кайрадан ушуну жаңылаганга аракет кылып атышат. Себеби булар кеч түшүнүп атат паркынчы. Бунда кандай мааниси бар экен, ата-энебиз кандай немелер менен жасап, бунун айла пайдалуу жагы бар экенин, үйгө көрк бергендиги, ага берки Кытайдын же башка килемдер болсо тез эле түлөп же тез эле мындай синтетикалык немелер менен адамдарга зыяндуу нерселери бар экенин эми түшүнүп атышат да. Эми түшүнүп, анан ушул өзүбүздүн ата энелерден калган мурасыбызды кайрадан өркүндөткөнгө аракет кылып атышат. Бирок азыркы жаштарга дагы эле болсо көбүрөөк түшүнүктөр берип, көбүрөөк үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Эми жаштык кылышып, мастык кылышып азыркы көңүл бурбаса дагы кээ бир жерлерде, мына айыл жерлерине барса, башка жерлерде болсо дагы эле болсо энелерибиз ушуларды аткарып жасап атышат. Бул дагы биздин кыргыздын өнөрлөрүнүн өркүндөшүнө себеп болот да. Көп немелерди өркүндөтө берсек, кыргыздын улуттук буюмдары, төшөктөрү, мындай шырдамалдар, төрбөлжөндөр, анан жүндөрүбүздүн жок болуп кеткенинин натыйжасында дагы кыйынчылык болуп атат. Ошол ак койлордун жок болгонуна ар жерден жүндөрдү топтоп сатып келип, жүндөр дагы кымбат болуп атат. Ошолорду дагы ошол көбүрөөк кылып, бакканга аракет кылып, баягыдагыдай эле союз малындагыдай эле ошол койлорубузду, ак койлорубузду, той течкелерибизди
барын көбөйтүп берсе элге деле жакшы жардам болмок да. Азыр каякта синтетика синтофондорду сатып алгандан көрө элге зыян келтирип, ушул жүндөрдү сатып алып, ушуларды постек кылып салып отуруп, төшөк кылып жабынып, кийиз кылып салып отурса, бул ден соолукка дагы пайдалуу. Ар кандай оорулардан дагы сактайт. Балдардын өсүшүнө дагы пайдалуу да. Эми эмне демекмин? Мен ушул өзүбүздүн ата бабалардан калган мурасыбызды мындан бияка дагы жакшылап аракет кылышка аракеттенебиз, жаштарыбызга үлгү болуп, ошолорго көрсөтүп, ошолорду ушундай кол өнөрчүлүк немелерге, энелерибиздин мурастарын калтырбай улап кеткенге, угууну үзбөгөнгө чакырат элем бардыгын. Бардыгыбыз ушул элибиздин салтыбызды, наркыбызды колдоп, кыргыз элин дагы өркүндөткөнгө аракет кылат элек. Кийизден жасалган буюмдар жогору бааланып, коомчулукта өз актуалдуулугун жоготпой келет. Анткени санжыралуу тарыхыбызды, уюлткулуу салт санааны чагылдырып, кыргыз элинин баалуулугун өзү менен кошо алып келүүдө. Анда түшүрүлгөн оюм чиймелерде кандай гана философиялык ой толгоолор жатат. 4-классыман баштап чоң энем эле үйрөткөн мага. Жүн тытырып, анан кийин чогуу басат элек. Баскандан кийин аны бөлүп алып, кичине кылып бөлүп алып, аны неме кылат элек. Казанга салып, аны боёп, мына кызыл, кара, анан жашыл, көк ар кандай цветтерге боёп, аны апам экөөбүз, ошо чоң энем экөөбүз отуруп алып, ошону чийип, анан оймо түшүрүп чийип, аны кыркып, анан монтип жабыштырып алып туруп, анын үстүнө мындай кылып туруп, муну жабыштырабыз. Жиптечи, үстүнө мындай кылып жабыштырып чыгабыз. Анан бири-бирине жабыштырып, ушундай кийиз чыгат. Өзгөчөлүктөр бар, эмне деп үйрөткөн ошо чоң эне? Чоң эне мага үйрөткөн ошол бунун жылуулугу жагы бар, анан зыян жагы жок. Кичинекей балдар да ойносо аябай жакшы деп айткан. Анан кийин даже бел ооругандарга, например, бут ооругандарда ушунун үстүнө жөн эле жатып алса деле аябай жакшы жылуулугу депчи, үшүбөйт депчи. Ошолду айткан. Анан бул жүндөн дагы мындай кылбай эле жөн экөй эле кылып, мындай төшөктөрдү тиккен, ошолорду да үйрөнгөнмүн. Азыр бут оорулар көбөйүп атат. Азыр мынаны отуруп алсак, төшөгү жок эле өзүн отурсаң деле сонунго жылуу болбой. Барын айтат элем, ушундай кылып алыңыздар, ушундай өзүңүздөр деле тигип алсаңыздар болот үйдө. Сатып алып деле жөн деле бекер отурган, азыр жайында баары отурабыз бекер эле. Тигип, анан үйгө салып алсак жакшы го. 1-2-классыман баштап эле ушундай тиккендерге отургузган да, тик мынаны уже үйрөн. Ошону бүгүн кечке чейин бүтүр деп ушундай нерселерди кылып. Анан ушу апам менен отуруп ушу кийиздерди биз боёп алып келип, баягында камышка жүндү тытып, анан камыш менен кийизди басып, анан бунун түбүнө дагы ошо кийиз кылат элек. Азыр эми биз мындай неме кылып атабыз да. Анан мыналар ыскыт болот, мына чекесиндегилер. Мындай ыскытын басып, ушинтип мындай кылып шырып, тигип чыкчу элек да. Эми азыр апам өтүп кетти, кыйын чебер болгон. Курак төшөктөрдү тигет элек. Анан ошо айыл боюнча заказ алып, чоң ушундай оймо теке, биз оймо теке деп коебуз. Бул жер шырдак, анан оймо текеси, бул мына азыр шырдак. Оймо текеси чоң болуп оюлуп эле баягындай чекесин ыскыт басыла турган. Ошолорду тигип, ошондо жаштыгыман эле ушуну үйрөнгөм. Азыр ошол боюнча эле калды, ушундайларды тигип, үйдө бекер отурганча бекер иш. Анан бунун акчасы деле жакшы бизге, өзү мээнети да күч кылсаңыз. Менин үй бүлөмдө, анан ушу мына жерде отурган ушул мына биздин мына коллектив отурат-го, ушулардын үй бүлөлөрүндө деле бардыгыбызда бул өнөрчүлүк жок боло элек. Анан мен көпчүлүк жерде эле көрөм, ар биринин үйүндө деле жок дегенде бирден үйүндө ушундай салынгандарын көрөм да. Баалайбыз да, бул эми биздин кыргыздын кол өнөрчүлүгү болгон үчүн баалай алабыз да. Анан бул эң жакшы нерсе. Мындай балдар оорубайт, сыркабайт, баягы Кытайдын килем немелерине караганда булар жакшы да. Анан машиналарга төшөк тигебиз, ушундай мечиттерге жайламас кылабыз. Жайламастарында баягында өзүнүн немелерин түшүрүп, ошондойлорду тигебиз да. Кол өнөрчү уус чеберлер жүндөн жууркандарды да даярдашат. Ден соолукка пайдалуу жууркандар буйртма менен жасалат. Баягытан бери көрүп атпайсыңарбы жүндүн кандай эмгегин. Ошол эле жүндү анан баардыгын дарайлап жана аттырып тазалап келгенден кийин ушул материалдарга салып, анан кийин жакшына ушу салганда да тегиз баягыны неме кылып таштабасаң жүн капризныйраак болот экен, кичине сүрүлүп кете берет экен. Ошон үчүн аябай бир нерсе менен бастырып алам.
бастырып алып, анан ошону улам жылдырып, ошентип салып, тегиз салып, анан ушундай кылып, анан кийин кабыйм төшөктө. Анан бүт колдо бүтөт бардыгы. Мына шырыгандарым да бүт колдуку. Ошо мына азыр көрбөдүкпү. Ушундай колдо жасайм. Чоң адамдарга 2 адамдык кылам. 2 адам неметип жатканга кеңири деп ширналарында кең коюп, ушу адамдар ыраазы болгудай кылам. Анан кийин экинчи мына немени 1 адамдыкты дагы ошо 1 адамга ылайыкташтырып, баягы стандарт неме кылып, ошо жасайм. Бул да ошо колдо шырып, аябай майда шырыйм. Ушу бышык болсун, жакшы болсун деп, себеби өзү жүн өзү эле көп жылдык экен да бул жүнчү. Мисалы пактабыз өзүбүздүн чистый хыбыбыз, ошо пактабызды 1-2 жыл, 3 жыл жамынгандан кийин катык болуп, муздак болуп, баягындай немесин сапатын кичине кетирип алат экен. Анан бул жүн такыр кетирбейт экен. 100 жыл жамысаң деле, 20 жыл, 30 жыл жамынып жүрсөң деле, баягыны неме кылгандан кийин, мына тышы кирдеп калса, алсаң жүн ичинде ошол бойдон турат. Ошол тышын эле алмаштырып алсаң, кайра эле ошону уруна бересиң. Анан кийин мына балдарга жасайм. Балдарга подушкасы менен жасайм. Себеби балдардын кулагы, башы, ушу көзүнө аябай таасири болот экен ушулар. Илгери биз чоң энелерибиз кулагыбыз ооруп атат десек, кара жүндөн жоолукка ооруп туруп кулагыбызга таңып берет эле. Себеби ошонун жүндүн пайдасы бар экен да. Ошон үчүн ушу балдарыбызга, неберелерибизге пайдасы тийсин деп подушкасы менен жасайм. Ушу журканы ооруп чулгап балдарды карай берсек болот. Эскирбейт, жыртылбайт, жаман болуп кетпейт. Жүндүн пайдасы тийсе тиет, кайра неме кылып колдоно берсек, ушу балдарыбыз оорубаса, элибиз оорубаса, ошолорго пайдасы тийсе мен үчүн сыймык. Азыркы күндө чакан тигүү цехинде колөнөрчү Райгүл Касымбекованын үйүндө жайгашкан. Жумушсуздук көйгөйү чечилип, айылдын келиндери иштешүүдө. Андан сырткары шырдак жасап, төшөк курап, сеп даярдап, буйртма менен иштешет. Буйртманы айылдаштарынын капчыгына туура келгендей кылып жасоого аракет кылган чебер колөнөрчүлүк атадан балага, энеден кызга өтүүчү мурас экендигин айтып, балдарынын дагы бул ишке жөндөмдөрү бар экендигин айтат.